Аудиокитеп. Автор Мезгил Исатов. Аңгеме. Эч нерсе эмес. Жаштыгым келгендей кетти. Кеч бешимде көздөрүмдү жумдум. Ирмемге көп нерселер батат. Кайгым, кубанычым, сүйүүм чогулушуп келишет. Ошондо бүт ааламды кучактагым келди. Көздөрүмдү ачпайм мындайда. Кечиккен сөздөрдү уккум, күндүн батышын көргүм, кору убаданы бергим келбейт. Коңшум жумушка кетип жатып, эшикте каккылап кетет. Анан мени ойгонуп, окуусуна кетти го деп ойлойт. Бирок коңшум эшикти каккыласа деле эч бир үн катпайм. Марат байке, уктум, рахмат деп айтпайм. Анан барып кечегиден калган тамакты ысытып ичпейм. Эртең менен алып койчу коңшумдун гезити жерде калат. Эч ким аны алып бут баспаган жерге койбойт. Исак алгач аудиторияны карайт. Андан кийин барып ылдыйкы кабаттан чай ичет. Жыпарбектин сөздөрүн тыңдайт да кээ бир кептерин укпаса деле башын ийкейт. Ал досубуз кайда калды? Дайыма эрте келчү эле, деп сөздү менден баштайт. Келатса керек, деп Жыпарбек кайрадан баягы тамашасын улантат. Анын тамашасы биринен бири күлкүлүү. Сабак башталат. Немис тилден берген эжейибиз алгач жылуу көз караштары менен ар кимди өзүнө тартат. Аудитория бир азга жанданат. Ошондо бир мугалим, бир эне, жакын дос сыяктуу кандайсыңар дейт. Бардыгыңар эртең мененки тамакты иштиңерби? Курсагыңар ток, көңүлүңөр жайындабы? Деп эсендикти сурайт. Сөзүн унутпастан мага китеп ала келет. Жок экендигими көргөндө келбедиби? Деп сырдуу сурайт. Жок, келген жок, дейт Каныбек. Ал дагы эле бир шылтоо таба албайт. Калп айтсам кызарып кетем дей берет. Эже сабагын улантат. Ар ким суроо берет, жообун алат. Менин суроом дагы берилбей калат. Алдыңкы катарда отургандыктанбы же боюмдун кыскалыгынанбы билбейм, мага конфет, алма алып келип берет. Албай койсом сынып кетчүдөй карайт. Алганыма жүзү күлөт. Күлгөнүмө мен дагы кубанам. Чачтары кеч күздөгү куураган камыштай уйпаланып, сылтый, сыпа басып келчү. Кыздар анын ар күнү үстүнөн түшүрбөгөн жупуну көйнөгүн кийип кылышат. Бир жолу мени ээрчитип, эң акыркы үмүтүмдөй жок даректи издеп убараландык. Мындай үйдүн жоктугун түшүнүп, алдаткандыгына чыдабай бышактап, ыйлап жиберди. Менден кечирим сурап, ыраазычылыгын айтып, ыйлаган бойдон кетти. Ордумда катып, эжейимди эмес, мени алдап кеткендей тура бердим. Мени эмнеге чакырды? Жаныма караан болсун же бирөөлөрдөн куткараар дедиби? Мага да ишенип, таяныч сездиби? Ушул мени чүкөдөй болуп турсам. Ыйлабаңыз. Балким даректи туура эмес жазып алгандырсыз же телефондон жаңылгандырсыз. Эртең сурасаңыз, десем болбойт беле. Эмнеге андай дебедим? Оозуңа талкан сугуну алдыңбы? Дечи эле энем мындайда. Ошондон кийин эжей сабак берген жок. Жүрөгү ооруп кайтыш болду дешти. Кыздар дагы эле жупуну көйнөгүн айтып жүрүшөт. Чыгарманын аягы.